Менин биринчи суроом Нурлан Чолпонбаев сизге. Сиз билесиз, ушул Алматта Чолпон ата жолу боюнча сиз менен да жолугушканбыз. Алардын да өкүлдөрү келген. Назарбаевка чейин мен да кат жазгам, аяктан да жооп алгам. Сиз өзүңүз да макул болгонсуз. Ошол эле маселе боюнча кече күнү дагы келип кетти. Ошо Казакстандын Кенжебаев Бакытбек, сиз билет болуш керек, жана ассоциациянын төрагасы экен. Биз даярбыз дейт. Келишимге силердин Минтрансыңар кол койбой жатат. Ошолор кол койсо эле биз ошол жолду салат элек деп атат да. Не тоскоол болуп атат. Ошону бир айтып койсоңуз. Экинчи суроом Өмүрбек Токтогулов сизге. Ал Орок деген жаңы конуш бар, өзүңүз билесиз. Ошол жерде мектеп салганбыз. Ген план боюнча мектеп, балдар бакчасы, спорт зал, аянтчасы бар болчу. Ошол мурда мэрияга карачы да, Бишкекке. Анан кийин азыркы күнү Чүй областына карайт деген токтом чыгарыптыр дагы. Алар болсо айдоо жеринен баягы трансформация кылбай жатыптыр да. Ошо баардыгы кол коюптур, сиздин эле колуңуз калыптыр, сиздин столдо турат деп атат. Ушуга кол коюп берип койсоңуз, мектеп даяр турат, уже ачыш керек. Уже билесиз 25-майда акыркы коңгура балдар таркап кетет. Балдар таркагандан кийин ал мектепте эми сентябрга чейин иштебей калат да. Ушуну тездетип кол коюп берип койсоңуз, сизден сураныч. Үчүнчү Игорь Витальевич сизге баягы эле болсо баягы жаңы конуштардын каржылоосу боюнча мына бюджетти караганда биз 150 миллион киргизгенбиз. Андан кийин Сентярдын акчасынан 140 миллион, 290 миллион киргизгенбиз. Мен Минфинден кайра жооп алдым. 140 миллион жок дейт. 150 миллион акча каралган дейт. Анын ичинен 67 миллионду Мурза Калиметова берген акчаны булар былтыркы жылы берген акчаны быйылкы жылга чегерип коюп атат. 67 миллион дагы карыз бар. Ошонун баарын алып койсок, быйылкы жылга 15 миллион акча каралып калып атат. Ал эми Жапаров министр болуп турганда 330 миллион акча берилген. Ошону бир өзүңүз көзөмөлгө алып, президенттин өзүнүн дагы курултайда берген суроосу бар, сөзү бар. Ошол 300 миллионду ар бир жыл сайын бөлөбүз деген. Ошону бир колдоп койсоңуз.